Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Мугалим Ажиит Ниязбек. Сабактын темасы улуттук куурчактар. Сабактын максаты улуттук куурчактарды тартууга үйрөнөсүңөр, куурчактарды тартууга көнүгөсүңөр, улуттук колоритти сактоого тарбияланасыңар. Керектелүүчү каражаттар. Мындан сырткары бизге кайчы, материалдардын кыркындысы, ийне, жип, топчу, шуру жана башкалар керек. Сабагыбыздын практикалык бөлүгүнө көңүлүңөрдү бурабыз. Жип куурчактын жасалышы. Саламатсыңарбы балдар. Жер жүзүндө канчалаган түрдүү элдер жашайт. Ошол элдердин ар бир элдин өзүнүн улуттук куурчактары болгон. Ошондой эле биздин кыргыз элибиздин дагы өзүбүздүн улуттук куурчагыбыз бар. Ал куурчактын аты чий куурчак. Мен силерге азыр ошол чий куурчактын жасалышын көрсөтүп берем. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн чий эмес, мен силерге ушундай жыгачтан таякчаларды жасап келдим. Бул таякчалар мына бири узун, бири кыска болот. Ушул таякчаны бири-бирине бириктирип байлайбыз жип менен. Мындай жип алсаңар, ушу жип менен ороп, мындайына кылып байлайбыз. Экиге бүктөп алгандан кийин, кездемени эки бүктөп алгандан кийин таякчаны коебуз. Бул ашыгыраак болуш керек таякчадан. Чүпүрөктү эки бүктөдүк, анан дагы ортосунан бүктөйбүз тепе-тең. Мына могу бурчун. Бул жыгач паткыдай кылып эле кайчы менен кичинекей тешикче жасайбыз. Мына мындай тешикче болот. Ошондо өткөзөбүз. Муну дагы эки бүктөйбүз. Учун жанагыдай кылып эле кичинекей кылып кесип таштайбыз, жыгач паткыдай кылып. Анан муну кантип эле чыптамадай кылып эле бычсак болот. Мына тешиктен бир жагын кесип салабыз. Бизде чыптама же болбосо өпкө кап деп аталат бул. Эгер кааласаңар, этегин дагы тегерек кылып, мындай кылып кесип койсоңор болот. Мына ушул кесип алган чыптаманы да кийгизебиз чий куурчакка. Анан экинчи жагын. Силер ар түстөгү кездемеден ар түстөгү өнөктөрдү кооздоп, ушундай кийгизип жасап алсаңар да болот. Азыр эми чий куурчактын башын жасайбыз. Башын илгери чоң топчуларды алып жасашчу. Топчунун бетине жүндөн салып, анан кийин чүпүрөк менен каптап, аркасына байлап жасашкан. Мен азыр ошону көрсөтүп берем. Мына мен ошол топчунун эле көлөмүндө катуу картондон мындай тегерек кылып кесип келдим. Бул жүн, кадимки эле жүндү салууну көрсөтөм азыр. Капчулдук, мисалы үчүн жүндү, анан тегерегин чогулта баштайбыз. Бети көмкөрөсүнөн коебуз мындайына. Анан эки жагын бириктирип туруп, ушул жерин ийне менен акырын бириктирип тигип коюш керек да. Тигилген жагын үйдө кылып, мындай кылып эки жагын аркасына байлайсыңар.
Чыгырчакка жолуксалар да аркасынын баарын өйдө чогултабыз. Мына колубуз менен өйдө чогултуп туруп, чыгырчактын жоолугун салабыз да, мындай кылып туруп, аркасынын баарын чогултуп алабыз да, мындай кылып. Көзү менен оозун илгери кичинекей майда кара шурулардан тикчи экен, же болбосо саймалап деле койчу экен да. Кичинекей кара шура менен көзүн тигип алабыз. Экинчи көз. Дагы жиптин аягын жана бекитип коебуз. Ошондон кийин жоолугун чечип туруп, жакшынакай кылып байлашыбыз керек эми. Майда кара шурулар менен кооздоп койсо да болот да. Чыгырчактын жасалуу эрежелери ушундай эле. Силер мындан да кооз кылып, ар түрдүү кездемелерден жакшынакай кылып чыгырчак жасабасыңар болот. Бул биздин кыргыздардын чыгырчагы. Чыгырчактын көйнөгүнүн эки жагын тигип койсо да болот, мындай болуп тегерек болуп жакшынакай болуп калат. Муну мисалы үчүн чечип карасак, жанагыдай эле бычылган чыптанбасы бар, мындай ак көйнөгү бар. Урматтуу окуучулар, ушундай чыгырчактарды биз колдо жасап алсак болот. Сабагыбыздын практикалык бөлүгүн өтсөк, биз мындай кылып туруп, таякчылар менен эки таякча менен жасак, башы менен буту кыймылдамай болот. Ошентип, курчактарды биз колдо ар кандай кыргыздын улуттук курчактарын жасап алсак болот. Бул жерде сол жагында кийизден жасалган курчак көрүп турасыңар. Мына кыргыздын улуттук кийимдерин кийген, колоритин белгилеп айтсак болот. Бул жерде андан сырткары актан аклайдын жасалышы, бул дагы ошол эле ыкма менен жасалган. Мына жерде ар кандай кыргыздын курчактарын биз атайын кийиздер тоголоктоо аркылуу жасаганбыз. Бул жерде дагы ошондой кыргыздын букура кийимдерин, улуттук кийимдерин көрсөк болот. Урматтуу окуучулар, биз силерден мындан дагы жакшы куурчактарды жасайт жана тартат деген үмүттөбүз. Үйгө тапшырма улуттук куурчактарды тартуу жана жасоо. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Мен төмөнкү WhatsApp номер аркылуу силердин жасаган куурчактарыңарды күтөм. Ушул номерге түшүнбөгөн суроолор болсо чыгып, кайтарым байланыш жасайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.